Ысык Көл областындагы өнүктүрүү фонду тарабынан курулуп, бардык иштери бүтүп, 19 январда ачылганына карабай, бала бакча өз ишин баштай элек. Анын эң башкы себеби республикалык бюджетке каржылоого кирбей калган. Бала бакчанын көйгөйүн көтөрүп, Кашат айыл өкмөтү кайрылбаган жери калган эмес. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги бюджетке кирбеген мекеме үчүн каражат бөлө албарын билдиришкен. Акыркы үмүт менен Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып, бул маселе парламентте бир нече жолу көтөрүлгөн. Парламенттеги өнүгүү депутаттык тобунан Мирлан Бакиров бул маселени чечүү үчүн Каржы министрлигине кайрылып, май айында мамлекеттик бюджетке толуктоо өзгөртүү киргенде жеткинчекти каржылоо караларын билдирген кат алган. Өкмөттүн жообу, Кудай буюрса, бюджет өзгөртүү киргизилгенде бул бала бакчага керектелүүчү каражатты сөзсүз карап берет. Мына ушундай азыр жооптор ооз эки түрүндө, кат жүзүндө ушундай жооптор бар. Демек, Кудай буюрса, май айында болобу, июнь айында өзгөртүү киргизилгенде ушул каражат каралып, толук кандуу тарбиячылар айлык акысын, тамак ашын башкасын алып кирет деген чоң ишеничтебиз. 120 балага эсептелген бул бала бакча ачылса, Кашат темир айылынын балдары тарбияланат. Азырынча 23 адамдан турган жеткинчектин жамааты ноябрь айынан бери иштеп, бала бакчага келүүчү балдардын тизмесин дагы аныкташкан. Жеткинчектин маселесин чечкен Өнүгүү Прогресс партиясы бала бакчанын алдына карагай олтургузуп кайтышты. Ноябрдан бери бул ичинде анча-мынча ремонттолчу жерлер бар экен, ошолорду ремонттоп, ичин оформление кылып, сүрөт-мүрөттөрүн илип дегендей, ошондон бери бекер иштеп атышат биздин ушуга кабыл алынган жумушчулар. А негизи май айында Кудай буйрса чечилип калса, бекер иштедик, анан мурунку акчабызды төлөп бер деп эч ким нааразы болгон жок. Наоборот, балдар үчүн иштеп берели, ушул бала бакча иштеп кетсин, ушу балдарыбыз келсин ушул бала бакчага деп элдин көйгөйү ошол да.